Assalamu alaikum, урматтуу Tez Xabar kanalının көрөрмандары, урматтуу мекендештерим. Амансыздарбы, эсенсиздерби? Tez Xabar kanalının бүгүнкү чыгарылышында биз сиздерге Оштогу Фуркат айылынын Сарский городогунан, же болбосо Буржуй городогунан сатыла турган 5 сотық жер участкасы боюнча маалымат бермекчибиз. Биз Оштогу Фуркат айылындагы чоң трассада турабыз. Бул трасса Ош-Бишкек жолу. Эгерде ушул жол менен түз 200 метр ылдыйга барсаңыздар, оңго буруласыздар, өзгөн тарапка кетесиздер. Андан түз кете турган болсоңуздар, Нариман Кара Суу. Ал эми ушул эле жол менен түз жогору чыгып барсаңыздар, 800 метрден кийин 1 километр аралыкта Фуркаттагы круговойго барасыздар. Оң жакка бурулсаңыздар Ош, солго бурулсаңыздар Алай, Чоңалай, Тажикстан, Кытай. Ошол жака кетсеңиздер болот. Эгерде сиздер сатыла турган жерге кызыксаңыздар, издеп келе турган болсоңуздар, болжолун жайгашкан жерин билгиңиздер келсе, Оштон чыгасыздар, Фуркаттагы круговойго келесиздер. Өзгөн тарапка, тарапка буруласыздар дагы ушул жол менен келип, Теңизбай деген кафеден солго бурулуп киресиздер. Мына ушул Теңизбай бурулушунан кирип туруп, солго кайра бурулуп, 100 метр жүргөндө сатыла турган жер участкасы жайгашкан. Биз азыркы эле көчө менен Теңизбай кафесинин жанынан 100 метрге дагы жетпеди. Батыш тарапка кирдик дагы, кайра солго бурулуп, жогору канал тарапка 50 метр аралыкта кирдик. Сатыла турган жер участкасында бак тарагы бар экен. Болгону 5 сотық жер участкасы бак тарагы менен мына ушул жерден башталат. Мени бул жердин ээси күтүп алды. Саламатсызбы? Саламатчылык. Эже, ушул жер сатылып атабы ошондо? Ооба, ушул жер сатылып жатат. Мына бул фундамент граница окшойт, Бул жерден дарбаза коюлабы? Бул жерден дарбаза коюлат. Мына жерде жол бар. Жол ушул тараптан келет экен. Ушул жерден бир аз барып эле оңго бурулуп, бир аз жүргөндөн кийин Теңизбай кафесинен чыгасыздар. Ал жерде центральный трасса. Биз ушул жерден воротадан киребиз. Киргенде мына бак тарагын көрүп турасыздар. 5 сотық бече? 5 сотық. 5 сотық. Бул дарактарды качан отургузгансыздар? Дарактарга 7-8 жыл болду. 7-8 жыл болуп калдыбы? Азыр мөмөсүн жеп, бышып, мөмөсүн берип атат. Мөмөсүн берип турат. Өзүңүз каякта, башка жакта жашайсызбы? Өзүм жакын эле жерде. Жакын эле жашайм ушул жерде. Түшүнүктүү. Анда мына караңыздар, канча түп дарак бар эже? Азыр бул жерде 40 түптөн ашык дарак бар. 40 түптөн ашык дарак бар. Бар, өрүк бар, алма бар, бадам бар. Бардыгы бар экен да. Мына караңыздар, мен бир чекеден көрсөтүп берейин. Батыш тарабынан баштай турган болсок, мына черешня көрүп турасыздар, формага салып коюптур, чиканкалаптыр. Өрүк буюрса, ушул жуманын аягына чейин бир жума ичинде гүлдөшү мүмкүн. Мына сорту жакшыбы? Бул өрүктөрдүн аябай жакшы өрүктөр бар экен. Өрүктөр турат, черешнялар турат, бадам, мына ортодо алмалар турат, 2-3 сорттогу алмалар экен. Аларды дагы көрүп байкап коюңуздар. Мен бир чекеден эсептеп берейин. Мына дуалдан бер жагы уже граница. Бул биринчи катар дарактар. Ал эми мына өрүктөр турган экинчи катар көрүп турасыздар. Андан ары дагы бир катар черешнялар тигилип эгилиптир, көрүп турасыздар. Бул үчүнчү катар. Андан кийин наркы катарда дагы бир черешня катар турат, алма аралашкан катар экен. Андан нар жагы каналды бойлой бадам аралаш дарактар тигилип эгилип чоңойтулуп жатыптыр. 5 сотық болгон жер участкасы экен. Бул жагы уже кошуна. Ортодогу границаны биз аныктап коелу эле. Кайсы жерден? Мына ушул эмеби? Мына казыктан окшойт, менимче. Бул жагы бул казыктан. Ал эми бул жагы мына ушу турниктен болуп эсептелет ошондо? Турниктен болот. Турниктен. Түз. Мына караңыздар, мен кол менен эле көрсөтүп коеюн. Ушундан ылдый жагы сиздердики болот буюрса, ал эми турниктен жогору жагы кошунаңыздардыкы болот. Суу маселеси кандай бул жерде же? Суу маселеси аябай жакшы, канал бар. Ичимдик суу, Башбулактын таза суу. Башбулактан келген турба ушул жерден өткөнүн билем. Каналдын ылдый тарабынан. Анан ушул Сарский городоктогулар бүт ошол Башбулактын таза суусуна кошулуп алган. Ал суу өзү негизи Башбулактан чыгып ХБК Ошский район ошол тарапты багат. Ошол таза сууга кошулган экен. Демек, сиздер Башбулактан келген таза сууну ичип жыргайсыздар. Эми таза суудан кийин биз түзик
жагымдуу экен. Биз каналдагы сууну көрсөтүп коелу. Буюрса, жакынкы күндөрү бул каналга дагы суу келсе керек, эже? Ооба. Бул ошол каналда ар дайым жайында суу болот. Жайында суу болот. Барганга эч кыйынчылык жок. Бул жер аябай салкын болот жайында. Каналдын бою. Ооба, каналдын бою. Бул жерге жакшына Бактаракты караңыздар. Бактаракты мына бадамдар бір 20дан ашык түп бадам бар. Мына алар бадам экен да? Ооба, мына бадамдар. Биздин адак буюрса Гүлдөйт экен. Гүлдөйүн деп калыптыр мына. Караңыздар. Бир 20дан ашуун бадамды катар эгип-тигип чоңойтуп коюптур уже. Буюрса түшүмүн бере баштайт экен, гүлдөйт экен. Бул каналды караңыздар. Наркы кошуна уже канал тарапка фундаментти куюп, бул жагын коопсуз кылып, даже курулуш кылганга даярдап коюптур. Эгерде сиздер бул жер участкасын сатып алсаңыздар, каналдын боюнда турган жээкти, мына ушул жээкти бактаракты чоңойтуп, сиздер дагы фундамент куюп, жакшынакай кылып оңдоп алсаңыздар болот. Анан жайында суу келген учурда бул тарапка сөөрүнү, тапчанды коюп алсаңыздар, эс алганга өтө сонун болмокчу. Бул жакты дагы каналды бойлой сиздер пайдалансаңыздар болот. Эгерде кааласаңыздар, ортодон тосмону кылып, сетканы коюп, каналга форелди, балыкты салып койсоңуздар, жыргап жашайсыздар. Өрдөк тагылса болот, Өрдөк каз кылса дагы болот экен. Негизи 5 сотук болгон жер участкасына мына бул каналдын жээги кошулбаса керек. жок, кошулбайт. Кошулбайт. Бул ашыкча жер участкасы. Демек, көрдүңүздөрбү? Ашыкча жер участкасы менен, бак дарагы менен бул 5 сотук жер участкасын алсаңыздар эч качан жаңылбайсыздар. Жайгашкан жери дагы трассанын боюнда эмес, бирок ичкерээкте 100 метр гана киресиздер. Шумдан алысыраак, тынчыраак, бала чакка дагы көчөдө эшиктин астында кийингири ойносо болот. Таза суу, агын суу бар, бак тарактары бар. Документтери кандай эже? Документтери бар, кызыл китеби дап-даяр. Бардыгы дап-даяр. Бардыгы дап-даяр. Кызыл китеби бар. Кызыл китеби бар. Менин эсебим боюнча, мына бул бак тарактардын эсебин чыгара турган болсок, 50дөн ашуун дарак отургузулуптур. Мына бул теректерди, тыттарды кошпогондо. Эгерде буларды кошсок, 60-70 болуп кетиши толук мүмкүн. Негизи бул жер жайгашкан айыл Фуркаттагы медресе айылын улаган айыл. Буржуй городок деп коет, же болбосо Сарский городок деп коет. Фуркаттагы эң популярный жерлердин бири. Мектепке, медресеге, бала бакчага жакынбы деген суроо боло турган болсо, Фуркаттагы мектепке, бала бакчаларга, медресеге, мечитке бардыгына жакын. Андан ары түз шаарга кирип кетсеңиздер болот. Ал эми маршруттар дагы көп. Андан сырткары строй материалдарды саткан дүкөндөргө дагы жакын. Ал эми Нариман аркылуу түз эле Кара Суу базарга без пробки кетип калсаңыздар болот. Баасын канча дейсиз? Баасын эми 20 000 деп айтып жатабыз азыр. Мана өзүң көрдүң, дарактарды көрдүң, участканы көрдүң, жайгашкан жери суу, таза суу. Бул жерде проблема жок. Эми кичине түшүрүп беребиз. 20 000 доллар кеми бар. Жакшы, жакшы. 20 000 доллар кеми бар. Оң кулак, сол кулагыңыздар менен угуп алыңыздар. 20 000 доллар кеми бар. Төмөндөгү телефон номерлерге чалып байланышыңыздар. 0773 18 77 30. Бул номерде WhatsApp иштейт. 0556 61 67 38. Мына ушул эки номерге телефон чалып байланышсаңыздар, жердин ээси эжебиз любой момент сиздерге жооп берүүгө, кааласаңыздар сатууга даяр. Эже варианттарыңыз болобойбу? Бир аз акчасы жетпей калса, кичине коюп бере турган. Кичине коюп берсек болот. Бир аз жетпей калса. Аны эми өзүңүз сүйлөшөсүз. Аны сүйлөшөбүз. Рахмат эже, маалымат бергениңизге. Ким алса дагы насип кылсын, ишиңизге ийгилик каалайм, ден соолукта болуңуз, жакшы адамдарга насип кылсын. Анда биз кайттык, урматтуу тез кабардын көрүүчүлөрү, 0558 86 0011 номерлерин терсеңиздер, тез кабар сиздерге жооп берет жана кызмат кылат. Көрүшкөнчө аман туруңуздар, биздин каналды көрүп туруңуздар. Ушул жерде алып калып, заңгыратуу үйлөрдү салып, тойлорду кылып ушул жерде жашасаңыздар, биз сүйүнүчтө болот элек. Көрүшкөнчө.